өзүбүздүн берүүбүздү улай биз бүгүнкү таңда келген коногубуз менен тааныштыргыбыз келип атат. Кечээ бир аябай сонун жаңылыкты угуп калдык, Алишер экөөбүз, Ооба, айрымдарыбыз ал нерсени биз өзүбүз тиркеме, ал тиркемени телефондорго да, өзүбүздүн уюлдук телефондорго да көчүрүп алдык. Ошол эле балдарга, ошол эле өзүбүздүн кичинекей өбөктөргө коюп бергенге. Бүгүн бизде конокто Эсенов Айзартбек Каныбекович, Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясынын кызматкери. Кутматаңыз менен. Кубанычтабыз студиябызда көрүп жатканыбызга. Эми баштаганда эле бал тил тиркемесинен баштасак, бул эмне болгон тиркеме кененирээк айтып берсеңиз. Ооба, жана албетте биз куттуктайбыз. Тиркеме ишке ашыптыр, буюрса, тиркемени колдонгондор аябай көп болсун, эң негизгиси. Рахмат. Кутматтарыңыздар менен урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле 2014-2020 жылдары Кыргыз Республикасында мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн жана тил саясатын өркүндөтүүнүн улуттук программасы кабыл алынган. Программаны алкаганда мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия мамлекеттик тилди маалымат технологияларында колдонуу, жайылтуу, же болбосо мамлекеттик тилди заманбап маалымат технологияларды колдонуу менен жаш бөбөктөргө окутуу, жеткирүү болуп аябай чоң суроо талап коюлган. Ошонун негизинде 2018-жылы бир топ иштер аткарылды. Ошону мен орчундууларына токтоло кетсем. Азыр кечиресиз, бул галстугуңузду ичине киргизип коелу, анткени телекөрүүчүлөргө да бир аз тоскоолдук болот туруп уланта бериңиз. 3 жаштан 5 жашка чейинки биздин мектеп жашына чейинки балдарга бал тил 1 аталышында мобилдик колдонмо иштелип чыкты. Мобилдик колдонмонун ичинде аябай жөнөкөй, биринчи алипе, сөздөр, сандар, дене түзүлүш, жалпысынан биз 129 сөздү камтыган мобилдик колдонмо. Колдонулушу, жасалгасы аябай оңой, анимациялык жана музыкалык элементтер камтылган. Ал эми экинчиси 6 жаштан 10 жашка чейинки биздин башталгыч класстагы балдарга бал тил 2 аталышында. Бул мобилдик колдонмодо бир аз логикалык оюндар, эс тутум оюндар камтылган, тор сөз, сөз сандык жана ошондой эле жана башка логикалык оюндар камтылган мобилдик колдонмо. Бул мобилдик колдонмодо жалпысынан 220 сөз камтылган. Бир аз көбүрөөк экен да, бир аз көбүрөөк. Жалпысынан ишке ашырууга канча убакыт жумшалды? Идея кимдик болду? Бир адамдык болду же жалпы жамаатыңыздардык болду? Азыр эми баарыбызга маалым болгондой эле уюлдук телефонсуз, жалпы эле интернет чөйрөсү жок биздин жашоону элестетиш кыйын. Жалпы биздин өзгөчө жаш бөбөктөр компьютердик оюндарды, мультфильмдерди көрүү менен жана ошондой эле мобилдик колдонмолорду колдонуу менен бир нерсени аябай тез өздөштүрөт. Ошондон биз дагы улуттук комиссия заман талабына жараша ушундай мобилдик колдонмо иштеп чыгарды. 2018-жылы баштаганбыз. Бир жыл убакыттын ичинде иштелип чыкты. Кечээ пресс-конференция болуп, эмнеси бета чара болду. Негизи эле ушул тиркемени ишке киргизүүдө кайсыл баягы адистер иш алып барды көбүнчө, же мугалимдер менен дагы кеңешүүлөр болду, ошол эле логикалык баягы тапшырмалар бар экен, ошол эле тамгалар мисалы. Ооба, кайсы адистин өкүлдөрү да катышты? Биз бул жалпысынан жанагы тендер аркылуу жүргүзүлгөн жумуш болду. Тендерден Улутсов компаниясы утуп алып, ошол жерге биз талаптарды жазып койдук. Мондай болсун, жөнөкөй болсун, түзүлүшү жана башка калган маселелерин ошол тендерден утуп алган компаниялар өздөрү иштеп чыкты. Эми тендер деп калдык, баягы биз дагы каражатын сурабасак кыйнала беребиз го. Негизи эле ушул иштеп чыгууга, мисалы, ошол эле утуп алган компанияга жалпысынан канча каражат жумшалды? Каражат так эсимде жок, бир 700 000 сом болсо керек. Кимдер каржылады? Республикалык бюджеттин жанагы башында айтып өткөндөй эле улуттук программаны алкаганда иштеп чыгарылган. Ал жерде мамлекеттик тилди маалымат технологияларда колдонуу пункту болгон. Ошол жерде жанагы
веб-сайттарды, мобилдик колдонмолорду иштеп чыгуу бир бөлүктөр болгон, ошону алкаганда иштеп чыкты. Түшүнүктүү. Ал эми азыркы учурда канча колдонуучу тиркемени көчүрүп алды деген бир сандарды билесиздерби? Бул мобилдик колдонмолорду бир жума мурда Android жана iOS платформаларына жайгаштырганбыз. Бир жуманын аралыгында 1000 колдонуучу жүктөп алыптыр. Бир жуманын аралыгында. Бул көрсөткүч дагы өсөт деген ишеничтебиз. Бул сөзсүз түрдө өсөт деген биз дагы ишеничтебиз. Алишер кече эле көчүрүп алган чындыгында. Мен да кече күнү көчүрүп алып эле өзүм баягы кичинекей бөбөктөргө, балдарга сонун мүмкүнчүлүктөр бар экен. Ошол эле учурда сүйлөп берет экен, бул тиркеме мынакей. Башталганда эле көз телегөрүүчүлөргө да угулуп аткан болуш керек. Жаш балдардын баардыгына өстүрүп, мындай өнүктүрүүчү сонун тиркеме экен. Сиздерге да албетте сунуштайбыз. Чоңдорго да кызыктуу болуп кетиши мүмкүн экен. Мен да кайра берилип кетпейин. Ооба, кичинекей балдарга кызыктуу болсо дагы Алишер дагы аябай кызыктуу бир топ эле. Ал эми айтсаңыз, Айзаратбек мырза, бир эле ушул тиркеме кыргыз тилин мыкты өздөштүрүүгө жетиштүүбү? Себеби дегенде сиздердин башкы максатыңыздар бул кыргыз тилин пропагандалоо, өнүктүрүү деп айтып келесиздер. Мындан сырткары дагы биз 2018-жылы 4 продукт иштелип чыккан. Бул эки мобилдик колдонмодон сырткары. Ошого да токтоло кетсем, өзүңүздөр белгилүү болгондой, кыргыз тил системасы иштеп баштаган. Токтомго ылайык 2019-жылдын башынан ал юридикалык күчкө ээ болот. Кыргыз тил системасын алкаганда Тил тест веб-порталы жана ошондой эле мобилдик колдонмасы иштелип чыкты. Бул веб-портал мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер үчүн жана кыргыз тил системасына даярдануу жана ошондой эле мамлекеттик тилди өздөштүрүүгө аябай чоң жардам берет. Андан сырткары Кыргызстанда бир чоң жаңылык деп айтсам болот. Алгачкы жасалма интеллект принцибинде иштеген үндү текстке айландыруучу программалык аппарат. Бул жана жөнөкөй тил менен айтканда роботту кыргызча сүйлөтүү маселеси болуп атат. Бул чоң долбоордун үстүндө биз жакшы пландарды койгонбуз 2023-жылга чейин. Биринчи этабы 2018-жылы үндү текстке айландыруучу программалык аппаратты иштелип чыкты. Бүгүнкү күндө колдонууга толук мүмкүнчүлүк бар. Андан сырткары экинчи этабы 2019 ушул жылы үндү текстке айландыруучу. Биз бул жерден сүйлөсөк, ошол робот автоматтык түрдө өзү текстке айландырат. Бул дагы дикторлордун жанагы радио тармагында жана башка биздин жашоону бир топ жеңилдетет деген мүмкүнчүлүктөр бар. Андан сырткары барыбызга белгилүү болгондой, Европада жана башка өнүккөн мамлекеттерде жанагы акылдуу автоунаалар жана башка роботтор бүгүнкү күндө кеңири колдонулуп атпайбы? Ошол келечекте бизге да келет ошол техникалар. Ошол техникалар менен биз келечекте кайсы тилде сүйлөшөбүз деген маселе. Ошону биз 23-жылы ишке ашырсак, бул дагы бир маалымат технологиялар чөйрөсүндө бир чоң жетишкендик болот, түшүнүктүү. Эми дагы бир мындай суроо берейинчи. Азыркы учурда баягы хайп деп туруп интернетте, социалдык тармактарда, ар кандай ырларда жаралып атат да. Андан кийин мисалы биз конокторду да чакырганбыз, дыккындыш дегенде азыр бир би аябай популярдуу болуп атат ушул интернет тармагында. Алардын жаратуучулардын айтымына караганда, алар да баягы кыргыз тилинде болсо дейт да, бирок текстин уга келгенде ал жакта эми кыргыз тилинде айтыш дагы кыйын, орус тили да аралашып кеткен да. Негизи мындайларды жаштар аябай сүйүп угушат да. Сиздин оюңуз кандай? Негизи эле ушул интернет чөйрөсү тилге кайра зыян алып келип койбойбу? Жеке оюңуз. Мен жеке көз карашым боюнча ар бир нерсенин жакшы, анан жаман жактары болот эмеспи? Интернет чөйрөсү бүгүнкү күндө жаштарга, жалпы эле жарандарга мен көз карашым боюнча жакшы мүмкүнчүлүк түзүп атат маалымат алганга. Ал эми тил боюнча тил маселеси бул эми ал жарандардын жеке укугу да. Ал интернетти тыйып кое албайсың, мисалы үчүн. Менин оюм боюнча ошол жаман жактарына караганда жакшы пайдалуу жактары көп. Көбүрөөк болот, Түшүнүктүү. Эми болсо тиркемени көчүрүп алуунун жол жобосун дагы айтып кетсеңиз жакшы болот эле. Кененирээк биздин көрүүчүлөр дагы түшүнүп алса. Ооба. Сиз жогоруда айттыңызбы, Android'дан, iOS'тон, андан кийин кайсыл тиркемелер жардам менен кененирээк? Бул Android iOS платформасына жайгаштырылган. Жанагы ар бир
Android колдонуучу, Android системасында иштеген уюлдук телефондордон Play Market деген бир колдонмасы бар. Жардам менен, Ошонун жардамы менен Балтил 1, Балтил 2 деп издесе дароо эле чыгат. Ал эми жанагы iPhone уюлдук телефондор үчүн iOS платформасынан колдонуп алса болот. Толук бүгүнкү күндө жеткиликтүү. Сөз түрдө биз да өзүбүздүн телекөрүүчүлөргө айтып өтөлү. Чындыгында бул тиркеме сиздин балаңыздын өрчүп өнүгүүсүнө, ошол эле интеллектуалдык жактан ой жүгүртүүсүн да өрчүтүүгө чындап эле жардам берет экен. Сизге болсо келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Таң эрте убактыңызды бөлүп, атайын эртең менен эрте туруп, ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эсиңиздерге салалы, бүгүн биз дал ушул балдарга арналган Балтил 2 тиркемелери тууралуу кеңирээк сүйлөштүк. Бүгүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясынын кызматкери